Бейиш нуру. Mavlana Jalaliddin Rumi ким болгон? Сүйүүдө күн сыяктуу бол. Достук жана бир туугандыкта аккан суу сыяктуу бол. Каталарды жаууда түн сыяктуу бол. Кичипейилдикте жер сыяктуу бол. Ачууланууда өлүк сыяктуу бол. Ким болсоң бол. Же болгонуңдай көрүн, же көрүнгөнүң сыяктуу бол. Деп айтат Азирети Мавлана. Анын данышман ойлорун сиз дагы кайсы бир жерде сөзсүз уксаңыз керек. Балким көөлө жолу жактырып угуп жүргөндүрсүз. Бирок ал кишинин ким болгондугу, кандай жашагандыгы боюнча маалымат көпчүлүктө аз. Биз бүгүн сиздер менен Азирети Мавлананы дагы да жакыныраак таанысак деп белсендик. Биздин ушул сапарыбыз кызык болсо, катарыбызга кошулуңуз. Ал Маснави аттуу китебинин киришүүсүндө өз атын Мухаммед бин Хусейн ал-Балхи деп жазган. Жалалиддин аты да лакап катары коюлган. Фарсча султан деген маанидеги Худавендигар деген ысмы болсо ага атасы тарабынан берилген. Ал эми Мавлана сөзүн ошол учурларда бүгүнкү күндөгү устат деген мааниде эле колдонушчу. Андыктан Мавлана ат эмес, макам, даража. Ошол себептен Мавлана макамы менен айтылган башка оолуя аалымдар да бар. Алардын арасынан эң эле атактууларынын бири Мавлана Жами болсо, дагы бири 100 жылда бир келүүчү мужаддид аалым Шейх Шамилдин устаты Азирети Мавлана Халид Багдади. Кез келгенде бул улуу инсандардын бейнесине да үңүлөбүз. Биз кептин тизгинин Мавлана Жалалиддин Румиге буралы. Ырас, адам болуп жаратылдың, ырас угуп, ойлонуп, сезип жатасың. Анда чоң акыйкатты табуу үчүн акыл калчап ойлонуң керек. Анан колуң жеткен аалам сырларын элге айтып бересиң. Эгер рухуң менен жеткен сырларды айта албасаң, анда асмандарга айттырасың. Ага да айттыра албай турган чалык улуу сырларга ээ болгонуңда, мына ошондо гана унчукпайсың, деп айтат улуу аалым өз сөздөрүндө. Демек, Мавлана өз жашоосунда ааламдын ушундай чоң сырларына ээ болгон эле дейсиз, башка улуу оолуяларда болгон сыяктуу эле, ал дагы айрым билгендерин ачык эле айта алган эмес. Ооба, ааламга жаратылгандарга жана ким болгондугубузга таандык биз билбеген көптөгөн акыйкаттардын бар экендиги талашсыз. Эгер бул акыйкаттарга карата көзүбүзгө көчөгө тартылбаганда, маңдайыбыз саждадан көтөрүлбөсө керек эле. Ошол себептен бүгүнкү күнгө чейин жүгүнгө тарала турган акыбалыбызга сыйдыра ала турганчалык даражадагы акыйкаттар гана бизге жеткизилди. Бирок бул ар дайым эле ушундай болуп келген эмес. Жаратылышыбыздын алгачкы кадамдарында тагыраагы Азирети Адам менен Оо энебиздин учурунда Азирети Адамга баардык жаратылгандар боюнча маалыматтар Аллах тарабынан билдирилген. Анан азыркы күнгө чейин, айрыкча Нух топонуна кабылгандан кийин адам баласы бул акыйкаттардан барган сайын алыстай баштадык. Арине, ушул тапта илим технология жаатында аябай өнүккөн болсок да, баштагы Адам алейхисаламдын акыйкат жолунда билгендеринин алдында аябай эле сабатсыз түркөй болуп калдык. Ошону менен бирге напсесин тарбиялай алган, Аллахка дагы да жакындоо үчүн далбастаган адамдардын көз кулактарындагы пардалардын алынаарда турган кеп. Мына ошондой кишилердин бири Азирети Мавлана болчу. Өз убагында элге мындан ашыкчасын айтууга мүмкүнчүлүгүм жок. Акылдары жете тургандай кылып, жатык бир дилде айтып жатам деген эле ал. Балким ал бүт билгендерин ачык айкын айта алган эместир. Бирок аны менен замандаш болгон айрым адамдар анын акылга сыйгыс абалдарына күбө болушкан экен. Ошентсе да, андагы тереңдиктерди түшүнүүнүн мүмкүнчүлүгү жок. Мавлана болуу оңой анын. Албетте оңой эмес. Ансыз деле ал жеңил гана жашоо өткөргөн жок. Бир аздан кийин угуп, сиз да таң каласыз. Ага чейин Азирети Мавлананын өмүр таржымалына дагы да тереңирээк сүңгүп өтөбүз. Азирети Мавлана 1207-жылы Ооганстандын Балх шаарында жарык дүйнөгө келет. Анын жашоосундагы эң маанилүү устаты өз атасы болгон. Мавлананын атасы Бахауддин Валат, апасы Момина Айым. Бахауддин Валат шаардын алдыңкы аалымдарынан болгон. Апасы Момина Балх шаарынын мэринин кызы болгон. Негизи эле Мавлананын атасынын түпкү тамыры жөнөкөй адамдар болушкан эмес. Анын апасы 14-киндикте Азирети Хусейнге, атасы 13-киндикте Азирети Абу Бакырга барып такалат. Тектүү үй бүлөдөн келген Азирети Мавлананын Ооганстандан Коньяга чейинки сапары болуп көрбөгөндөй узун. Азирети Мавлананын балалыгы моңгол баскынчылыгына туш болгон. Мындан улам Мавлананын үй бүлөсү кичинекей кезинде эле Балх шаарынан көчүп кетишкен. Балхтан кийин Нишабур, Багдад, Мекке, Мадина, Шам, Кудус, Халап,
Эрзинжан, Малатия, Сивас, Кайсери, Нигде болуп отуруп аягында Конияга келип байыр алып жайгашып калышкан. Аларга Конияга келүүлөрүн Селжук султаны Алайдин Кейкубат өтүнгөн болчу. Ал исламияттын Анадолуда тамыр атуусун каалаган болчу. Амалдар ниетке жараша болуп максатына да жеткен. Ошол кезде Селжук султаны өлкөсүндөгү аалымдардын санын көбөйүүсүн максат кылганы менен Мавленадай улуу олуяны алып келгендигин билбесе керек эле. Бирок кичинекей Мавленанын өзгөчөлүгү тээ көчөт кезинен эле элдин көзүнө байкалып, билинип турчу дешет. Ошол себептен уламбы же олуялык кереметиненби ким билсин, Айтор Шейхи Акбар Мухиддин Араби атасынын артынан бара жаткан Мавленага карап, "Субханалла, бир деңиз, бир көлдө ээрчип бара жатат" деген экен. Арадан жылдар өтүп Мавлена медреседе атасынын ордуна сабак өтө баштайт. Ал жашоосунда эки бүлө күттү. Биринчисинде Гаухар аттуу аял менен 18 жашында баш кошот. Аны менен эки уулду тарбиялап өстүрүшөт. Кийин жубайы каза тапкандан кийин Азирети Мавлена кайра үй бүлө курат. Экинчи турмушунан бир кыз, бир уул табат. Турмуштун өйдө төмөндөрүндө бир жолу Мавленанын жубайы үйдө жегенге эч нерсе калбагандыгын айтат. Ошондо Азирети Мавлена, "Машалла, кудум эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үйүнө окшогон кандай гана куттуу үй" деген экен. 1231 жылы Азирети Мавленанын атасы каза тапкандан кийин ага Саид Бурханеддин Тирмизи устаттык кыла баштайт. Мавлена бул кишиден 7 жыл бою сабак алып, ага шакирт түшкөн болчу. Күндөрдүн биринде Шейхи Бурханеддин Кайсериге кетүүнү каалайт. Бирок Азирети Мавлена аны жибергиси келген эмес. Андыктан шейхинин алдынан ар кандай тоскоолдуктар чыгып, бирде атынын буту сынып, бирде шаар калгасы ачылбай, Айтор кете албай эле кыйнала берет. Ошондо Бурханеддин Тирмизи, Жалалиддин, бир шаарда эки арыстан боло албайт. Андыктан мени коюп жибер. Кызматымды Кайсериге барып улантайын" деп өтүнөт. Ошентип Мавленанын ыраазычылыгын алгандан кийин гана жолго чыга алган экен. Азирети Мавлена өзүн Аллах жолунда кетүүгө арнаган, дин жана илимде болушунча нары кеткен аалым болчу. Ага ааламдын көптөгөн сыр эшиктеринин ачылгандыгы да мына ошондон болсо керек. Мунун баары Азирети Мавлена 40ка таяп калган кезинен тарта боло баштайт. Тагыраагы Шамсы Табризиге жолуккан күндөн тарта баары башка нукка өзгөргөн болчу. Азирети Мавлена ага чейин эле улуу мартабаларга көтөрүлгөн зат болчу. Бирок жашоосунун жаңы доору ошол күндөн кийин башталды. Устат Бадыюзаман Саид Нурсинин деле эски Саид жана жаңы Саид деген эки доору бар эмеспи? Дал ошондой эле Азирети Мавленанын жашоосунда экиге бөлгөн Шамси Табризи болчу. Мавленанын көңүл дүйнөсүндө чоң ыңкылаптарга себеп боло турчу Шамси Табризи. Ал Мавленага жолуккандан кийин окуялар да өзүнчө кызык. Ага чейин бул эки улуу инсан бири-бирин таанычу эмес. Шамси Табризи Ирандын Табризинде дүйнөгө келген жана Мавленадан 25 жашка улуу болгон. Табризи мактоо макамга маани бербеген, ар дайым дүйнө кезген, Аллахка болгон ашыктыкка жетүү максаты менен өмүрүн ибадатка арнаган адам болчу. Ал өмүрүн мазмундуу өткөрүү мүдөөсүнүн артынан сая түшкөн болчу. Бирок Табризи көрүп тааныган олуя аалымдарынан күткөн пейизин ала албай, жашоосунда чыныгы дос боло турчу кишини издеп жүргөн. Ошол күндөрдүн биринде анын түшүндө ага илхам келет. Шамс түшүндө колун көккө жайып, Аллахтан: "Я Раббим, суранам, мени өз олуяларың менен тааныштыр. Аларга мени жолдош кыл" деп суранат. Ошондо ага ушундай үн угулат: "Сени ошол олуя менен жолдош кылайлы. Ал олуя каякта?" деп сураганда, "Азырынча убакыт келе элек" деген үн угулду. Эртеси күнгү көргөн түшүндө ошол олуянын Румда, тагыраак айтканда азыркы Анадолу аймагында болгондугу айтылды. Ошентип, көрсөтүлгөндөрдүн таасири менен Шамси Табризи Конияга жетип келип калат. Жылдардан 1246 жыл болчу. Күндөрдүн биринде Мавлена өз талабалары менен көчөдө бара жаткан. Мавленанын карааны эл арасынан көрүнгөндө Шамс ордунан ыргып турду. Мындай ыкчамдыкты Шамси Табризидин курагындагы кишиден эч ким күткөн эмес. Андыктан баамырынын көңүлү Шамска бурула түштү. Баштан аяк капкара кийинген Шамси Табризи кызыктай караштары менен Азирети Мавленага карап: "Айтчы, эй румилик молдо, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам дагы улуубу же тасаввуф алымы Баязети Бистамиби?" деген кызыктай бир суроо берди. Азирети Мавлена бул сандырак суроого аябай олуттуу карап: "Мында тартыша турган эч нерсе жок. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам бир пайгамбар. Баязети Бистами болсо анын үммөтү. Албетте пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам улуу" деди. Шамс суроосунун ичин каза: "Анда эмне үчүн Аллах элчиси ар дайым Аллахым,
Seni жетээринче таанып, сага жараша турган көрүнүштө ибадат кыла албадым, дейт да Баязит Бистами мени мактап даңктагыла. Анткени жуббамдын ичинде Аллахтан башкасы жок деп мактанат, деп сурады. Мавлена бул оор суроонун алдында бир саамга ойлонуп туруп калган эле. Базардагылардын баары кулак түрүп Азирети Мавленадан суроонун жообун күтүшүп жатышканда, баары тынчып калды. Негизи эле Шамстын максаты Мавленага суроо берүү эмес, аны менен маегин баштоо болчу. Мавлена болсо бул суроого Баязит Бистами улуу оолуялардан, бирок ага макамы көрүнгөндө ал ошону өзүнө жетиштүү деп ойлогон. Болбосо Расул Акрам күн сайын 70 макамды ашып, ашкан ар макамында мурунку макамынын кичинелигин байкап, ошолар менен жетингендиги үчүн истигфар айткан. Кечир бизди, я Рабби, биз сени ылайыктуу бир көрүнүштө толук тааный албадык деген. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам деңизге окшош. Жылга дарыялардын баары агып келип, суусун деңизге куят. Деңизде толуп ташуу жок, азаюу да жок. Баязит Бистаминин көлөмү тар болчу. Ал бир көлгө окшоп кетчү. Көлгө ызгаар кыш келгенде көлдү тоңдуруп ташырат. Баязит Бистами да толуп ташты. Аллахка болгон ашыктыктан мас болуп, өзүн жоготту. Ошондон улам ушундай сөздү айтты, деп жооп берди. Шамс ошол учурда Аллах деп бакырып ийди. Азирети Мавлена бул ачуу кыйкырыкты уккандан кийин өзүн жогото жерге кулаган болчу. Шамс жерге жыгылган Мавленага чуркап барып колунан калды. Бул Мавленанын жашоосундагы тарыхый бурулуш болчу. Ошол күндөн тарта Мавленанын жашоосу толугу менен өзгөрөөрүн ошол учурда эч ким билген эмес. Жада калса мындайды Азирети Мавленанын өзү да күткөн эмес болчу. Көздөрүн алсыз бир көрүнүштө ачкан Мавлена Шамстын кулагына жакындап, "Муну мага үйрөт" деп чыгырады. Шамс Мавленага "Бул жерде болбойт" деди акырын үн менен. Бул шыбырындөр базардагыларга чала була угулуп жаткан эле. Бирок алар үчүн бул жерде үйрөнүлө турчу эч нерсе жок болчу. Кудум эле бул эки оолуя башка бир өңүттө маектеше башташкан болчу. Мавлена "Андай болсо үйгө баралы" деди. Ошентип чогуу үйгө келишти. Мавленанын бөлмөсү толо китептер болчу. Шамс Мавленага бул китептердин баарын сыртка чыгаруусун айтты. Мавлена китептерди кучагына кочуштап алып сыртка чыгарды. Аягында болгону бир китеп калган эле. Шамс ал китепти алды да аны да сууга ыргытты. Мавлена Шамска "Тура тур" деди. Бирок жетишкен жок. Ал атамдан калган китеп болчу. Ал мен үчүн маанилүү таберик болчу. Анын үстүнө ал китептин ичинде али жаттап бүт элек толтура жерлерим болгон, деди. Ошондо Шамс колуна узун бир таяк алып, сууну аралаштыра баштады. "Сен айткан китеп суунун бетине чыга турчу болсо, мага айт", деди. Тегеректеп айлана баштаган суунун ичинен жанагы китеп чыкканда, Мавлена "Мына ушул" деди. Кыйкыра. Ошондо Шамс ошол китепти "Бисмиллах" деп колуна алды да Мавленага сунду. Мавлена китепке карап аябай таң калды. Анткени сааттап суунун ичинде жаткан китептин эч бир жерине суу тийген эмес эле. Жада калса китептин ичинен чаңы да чыгып жаткан. Мавлена китеп сууга жибип эзилип кетүүсү керек эле. Бирок бул кантип дегенде Шамс "Мен да сага ушуну үйрөтөйүн деп жатам", деди. Ошондо Мавлена колундагы китепти да сууга таштады. Эми бул эки улуу инсан издегендеринин баарын бири-биринде издешмек. Рываяттарга караганда Шамси Табризи менен Азирети Мавлена ушол күнү медресеге кирген боюнча апталап медреседен чыгышкан эмес. Бул убакыт аралыгында алардын өз ара маектерине кошулган бирөө жарым да болгон жок. Анткени адамдардын эч кимиси медресенин эшигин ача албай койгон эле. Кудум эле эшик ичинен кулпулангандай болчу. Болбосо эшиктин ичинен да сыртынан да кулптай турчу кулпусу болгон эмес. Андыктан бул дагы оолуялык кереметтердин бири болгон. Шамс түшүндө сүрөттөлгөн адамын акыры тапкан болчу. Аллахка ашык болгон бул эки киши баарынан байланышын үзүп, күнү түнү маектешип, ибадат кылып, зикир чалып чогуу жүрүштү. Мавлена да өзүнө күзгү болоор досту тапкан болчу. Экөөсү тең Аллахка тартуу кылган чоң сырларга ээ болушкан адамдардан болушкан. Ошол себептен башкаларга айта албаган сырларын бири-бирине айтышчу. Шамси Табризи ошол абалдарды өз сөзүндө ушинтип айтат: "Мен сырды ушундай бир адамга айтам, аны өзүмдө эмес өзүмдү анда көрөйүн. Ушундайча өз сүрүмдө өзүмө айтайын". Бул окуядан кийин Мавлена таптакыр өзгөрө түштү. Мавлена Шамска чейин эле эл тарабынан кадырланып баркталган аалымдардан болгон. Бирок Шамстан кийин гана биз билген Мавленага айланды. Бул экөө Аллахты сүйүү жолунда бири-бирине аябай жакын дос болушкан болчу. Бирок алардын Аллахка болгон сүйүүлөрүн жакындары да түшүндүрө алган эмес. Бүгүн деле Мавленанын маснависи толтура тилдерге которулган. Бирок азыр деле ошол сүйүүнүн тилин толук түшүнгөндөр барбы белгисиз. Анткени барактап айтылган сөздөр
Алардын жүрөгүндөгү ашыктыкты толук ачып бере албоосу анык. Кантсе да сүйүүнү окуу менен эмес, сүйүү менен түшүнөт эмеспизби? Ошол учурда Мавлана менен Шамс кудум эле сырткы дүйнөдөн толугу менен үзүлгөндөй көрүнүшчү. Ошондой да болду. Азирети Мавлана мурункудай элдерге диний сабактарын өтө албай, адамдар менен мурдагыдай баарлашпай калды. Андыктан бул абал Мавлананын баяндарынан куру жалак калган адамдардын Шамска карата кызганычын ойготуп, элдин ага карата душмандыгы оргуштап жаткан. Ачууланган эл Шамсты, Кудабендигарды, башкача айтканда Мавлананы Шамс сыйкырлап алды деп жемелеп жек көрүп жүрүштү. Мындан улам Шамси Табризи капысынан кайып болду. Анын каяка жок болгондугун эч ким билген эмес. 15 айга жоголуп кеткенден улам Мавлана сарсанага батып бөлмөсүнө камалган болчу. Андыктан Мавлана эл ойлогондой мурунку абалына кайткан жок. Ал барган сайын эч ким менен көрүшпөй, кайгысынан жалгыздыкка бой урду. Азирети Мавлана аябай кусалуу абалда жүргөн. Арадан бир канча ай өтүп, Шамстын Шамда жүргөндүгү боюнча маалымат алды. Мавлана дароо Шамска Конияга кайтуусун өтүнгөн кат жолдоду. Шамс артка кайтууну кабыл кылган жок. Артынан Мавлананын уулу Султан Велет Шамсты артка кайтаруу үчүн Шамга барды. Шамс Мавлананын өтүнүчүн кайра четке кагалган жок. Мавлананын уулу менен Конияга кайтып келди. Кайра Конияга кайткан Шамс бир канча убакыт бою Мавлана менен дагы бирге болду. Бирок элдин ага болгон кысымы мурункудан да курчуган болчу. Кайтканына бир жыл болбой жатып Шамс экинчи жолу дагы көздөн кайын болду. Болгону мунусунда кайра кайтпас болуп жоголду. Шамстын жоголушу боюнча түрдүү ырваяттар барлыгынан улам ага эмне болгондугун анык айтуу кыйын. Айрым ырваяттар анын өлтүрүлгөндүгүн айтса, айрым ырваяттар анын дербиш болуп кеткендигин маалымдайт. Бирок анын күмбөзү Конияда жайгашкандыгына караганда киши колдуу болуп өлгөн деген маалыматтар да бар. Азирети Мавлана жакын досунун кусалыгын тартып жүргөн учурда бирөө келип ага Шамсты көргөндүгү боюнча маалымат берет. Ошондо Мавлана сүйүнгөндүгүнөн үстүндөгү чепкенин чечип, жана адамга сүйүнч катары кармата салган экен. Анан бирөөсү келип ал адамдын ага жалган айткандыгын айтканда Азирети Мавлана ага: "Ооба, анын жалган кабары үчүн үстүмдө эмнем бар болсо баарын бердим. Эгер туура кабар берген болгондо жанымды деле бермекмин" дейт. Туура. Бир тилде сүйлөшкөндөр эмес, бир дилде дартташкандар бири-бирин жакшы түшүнүшөт деп айтат Азирети Мавлана. Мавлананын айланасында аны түшүнөр, анын ички оорусун сезер эч ким жок болчу. Адатта жаш өтүп калган кишилер сүйлөшөр эч ким жок деп калышат го. Муну менен алар бизге алардын түшүнөр эч ким жоктугун айткысы келишет. Болбосо алардын айланасында адам толтура бар. Азирети Мавлана да өзүн көпчүлүктүн арасында жалгыз сезип жүрдү. Эми Мавлананын башынан өткөн таң калыштуу окуяларга кезек берели. Мавлананын айланасында болгон кишилер анын көптөгөн кереметтүү окуяларына күбө болушкан. Мавлана Аллах тарабынан көптөгөн руханий жөндөмдөр менен таанылган бир адам болчу. Мисалы, түрдүү маалымат булактарына караганда Мавлана медресеге кирип чыгуусунда эшиктин өзүнөн өзү ачылып жабылаарын көргөндөр бар. Дагы бир окуя андан да кызыктуу. Моңгол ордосу Кония шаарын курчууга алган болчу. Шаардын төрт тарабын каптаган Байжундун аскерлеринен корккон эл Азирети Мавланага барышып андан жардам сурашат. Алардын корккондуктарынын да жөнү бар. Анткени Байжундун ордосу кайсы жерге барган болсо, ал жерден таш талканын чыгарып жок кылчу. Муну уккан Мавлана Кония майданынын аркасындагы бир дөңсөөгө чыгып намаз окуй баштады. Ал элди куткаруунун жолу Аллахтын бол деген буйругунан гана көз каранды экендигин жакшы билген. Моңгол ордосу намаз окуп жаткан Мавлананы көрүп, баары ага ок атмай болушат. Бирок канчалык күчтөнүп аракет кылышса да, колдору байланып, жааларын кер албай коюшкан экен. Бул жорукту түшүнө албай баары айраң таң болуп турганда, Мавлананы өлтүрүүгө Байжундун дал өзү шымалана киришип, жебесин чыгарып, жаасын керди. Окту Азирети Мавлананы көздөй атканда жебе айланып келип эле кайра алдына түшүп жатты. Окуяны көргөндөр Байжун 3 жолу атса да үчөөсүндө тең жаанын жебеси артка кайтып Байжундун алдына түшкөн дешет. Буга ачуусу кайнап чыккан Байжун атына минип Мавлананы көздөй чаптырмай болот. Бирок аттында кыймылдар түрү жок. Антсе да болбойт, мынтсе да болбойт. Байжун ошондо гана шаарды курчоого алуу пикири туура эмес болгондугун баамдайт. Ошондон кийин аскерлерине артка кайтуу буйругун берип, чепти ала албай артка кайтышкан экен. Дагы бир окуяда алхимияны аябай өздөштүргөн. Башкача айтканда бир топ нерсени башка нерсеге өзгөртүү илимин үйрөнгөн бир топ христиандар Азирети Мавланага келишет. Алар Мавлананын 40 күндүн ичинде кандайдыр бир элементти алтынга өзгөртө алышаарынан ооз ачышат. Ошол учурда Азирети Мавлана терең дем алып, баарынын көз алдында жанындагы түркүктү колу менен кармайт. "Я хай,
деп кыйкырат. Ошондо жанагы түркүк алтынга өзгөрүп кетет. Анын артынан кайра бир жолу я хай деп кыйкырганда түркүк мурунку абалына кайтат. Ошондо жанагы христиандарга карап, Аллахтын улуулугун даңктап, исламга чакырат. Азирети Мавлананын абалынын үстүндө басуусунан тартып, ташты жакутка айландыргандыгына чейин толтура ырваяттар бар. Анткени Азирети Мавлана кереметтерге ээ болгон улуу олуялардан болгон. Ал 66 жылдык өмүрүндө анын жолуна ишенгендин да ишенбегендин да жан дүйнөсүнө тийип, эч кимди ылгабастан кучагына жайган инсан болгон. Бул абал анын өлүмүнөн кийин деле токтогон жок. 1273-жылы дүйнөдөн кайткан Жалалиддин Руми мунун бир ажырашуу эмес, жолугушуу экендигин билдирип, ушундай осуят калтырат. Жаназамды көргөндө айрылдык, ажыраштык деп айтпагыла. Ошол учур менин кезигүү учурум болот. Мени кабырга койгондон кийин кош айтышпагыла, анткени бейиш жайынын көшүгөсү. Күндүн батуусун көрдүң го, эми кайра чыгуусуна да кара. Күн менен айга батуудан эмне зыян келмек? Сага батуусу көрүнөт, бирок ал чыгыш. Мүрзө түрмө сыяктуу көрүнөт, бирок ал руктун кутулуусу. Жерге көмүлүп да өнүп чыкпаган кайсы урук бар? Анда эмне үчүн адам уругунан күмөн санайсың? Бүгүнкү күндө Азирети Мавлананын күмбөзү Коnya шаарында жайгашкан. Жыл сайын миллиондогон туристтер аны зыярат кылганы келип кетишет. Күмбөздүн астында мазар бөлмөсү бар дешет. Мана ошол бөлмөгө кирүү үчүн эч кимге уруксат жок экен. Кезинде бул бөлмөгө султан падышалар да кире алышпаптыр. Бир гана жолу 7 жаштагы жеткинчек кыз кирген дешет. Андагы риваяттарга караганда султан 4-Мурат такта отурган убагында Азирети Мавлананын күмбөзүн зыярат кылуу үчүн келет. Келгенден кийин мазар бөлмөсүнүн ичи кандай болгондугуна аябай кызыккан. Астына түшүүнү каалайт. Бирок ошол учурда чоң мавлавилери бул абалга тоскоол болушуп, султанга да уруксат беришпей коюшат. Султан Мурат мазар бөлмөсүнүн ичине кызыккандыгынан үстүнөн карап жатканда колундагы тасписин ылдыйга түшүрүп жиберет. Ошол таспинин султан үчүн кандайдыр бир мааниси болсо керек. Аны алып чыгуу үчүн аябай күчүргөн экен. Ошондо мавлавилер таспини алып чыгуу үчүн 7 жаштагы секелек кызга айласыздан уруксат беришиптир. Мазар бөлмөсү боюнча баарына баалым болгон нерсе бөлмөнүн эки жагында тең 2 тепкич болгондугу. Ылдыйда эмне бар экендиги боюнча эч кимдин эч кандай маалыматы жок. Болбоду да. Албетте ошол бөлмөгө кирген кыздан башка. Балким кыз таспини алып сыртка чыкканда ылдыйда эмне барлыгын баарын айтып бермек. Бирок эмне болду дебейсизби? Ошол секелек кыз мазар бөлмөсүнөн тилин жутуп алган сыяктуу чыкты. Астында эмне көрсө да сыртка чыгып айта бере албас болду. Кыз балким корккондугунан улам дудук абалга келген эле ким билсин. Бирок кызга эмне болгондугун эч ким биле алган жок. Ооба, Мавлана боюнча айлап жылдап айтса да андагы ашыктык жана илим дарыясы бүтпөйт. Чексиз ашыктыкка Азирети Мавлананын басып өткөн улуу жолун кыска гана видео роликке сыйдырууга аракет жасадык. Эмесе ал бар жашоосун 3 сөзгө сыйдырыптыр. Биз да бүгүнкү чыгарылышыбызды да ушул 3 сөз менен жыйынтыктайбыз. Азирети Мавлана ушинтип айтат: бар өмүрүм 3 сөздөн ашпайт. Бүт өмүрүм болгону ушул 3 сөз. Кам, башкача айтканда чийки болчум. Күйдүм, быштым. Бейиш нуру.